Сажида Ташматова Лейлек районунун Акбосога айылынын тургуну. Акбосог айылы Тажикстан Республикасы менен чектеш жайгашкан. Айыл эли көбүн эсе мал чарбачылыгы менен алектенет. Айылда эч кандай жумуш орундары жок болгондуктан каарманыбыз ишкердик менен алектенүүнү туура көргөн. Биздин айыл Акбосог айылы Тажикстан чек арасы менен чектеш жайгашкан аймак. Биздин айылда эч кандай жумуш жок болгондугуна байланыштуу эч кандай ишканалар жок. Ошол себептен айыл жашоочулары ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша тирикчилигин өткөрүп келишет. Сажида Ташматова Стимул коомдук фондунун кыз келиндерге колдоо көрсөтүүчү окууларынан өтүп, бизнес долбоор жазуунун жол жоболорун үйрөнүп чыккан. Анын жазган долбоору демөөрчүлөр тарабынан колдоо таап, тигүүчүлүккө керектүү жабдууларын алган. Учурда каарманыбыздын кардарлары көбөйүп, ар кандай кийим-кечелерди кыздын себин тигүүдө. Азыркы учурда өзүмдүн колумдан чыккан эмгектерим ушулар. Эң негизгилери ушундай занавескалар жана мондай апаларга ушундай көбүнчөсү ушундай айыл жергесинде көнөктөр тигилет. Андан сырткары жаш балдарга мондай шымдар негизинен заказга көп түшөт, ушундай шымдар. Тигип жатамын. Андан сырткары азыркы учурда ушундай кыздарга сепке заказ алып жатамын. Жана ушундай төшөктөрдү тигип, клиенттерим каалагандай, купулуна толо тургандай кылып, тигип бергенге аракет кылып жатамын. Стимул коомдук фонду көп жылдардан бери айыл жергесиндеги ишкердигин баштоого аракет кылган кыз келиндер үчүн ар кандай кыска мөөнөттүү окуу курстарын өткөрүп келишет. Өзүңүздөр билгендей, бул Стимул коомдук фонду көп жылдардан бери ар кандай долбоорлор алкагында иштеп келүүдө. Анан биз атайын бул Лейлек районунда жайгашкан, чек арада жайгашкан үйдө олтурган кыз келиндердин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында атайын кыска мөөнөттүү окутууларды жүргүздүк. Алар ушул окутууларга катышып, билим алып, ошонун натыйжасында бизнес план жазып, бизнес планын уткандар атайын өздөрүнө керектүү ар кандай жабдууларды утуп алышты. Айыл жергесинде Сажида Ташматовага окшогон ишкерлердин саны арбын. Анткени акыркы жылдары өз ишмердүүлүгүн баштоону каалаган жаш ишкер айымдарга мамлекет тарабынан да ар кандай колдоолор көрсөтүлүп келүүдө. Сабира Абдисаматова, Бакыт Сыйытов, Алтын бешик жаңылыктары.